Устаз үйдө эле кредит алып бизнес баштаган, азыр карыз көп. Мени менен байкем 1-класстан бери жардам берип иштеп жатабыз. Жумуш кыл деп азыр намаздарым да каза болуп жатат. Үйдө күнүгө жаңжал, үйгө баргым келбейт. Эмне кылсам болот дейт. Көрдүңүзбү? Кредиттин арамдыгы. Аллах Таала менен пайгамбарыбыз согуш жарыялаган арам нерсе эч качан адамды жакшылыкка алып барбайт да. Алып атканда сонун кубанычтуу болосуң, алып атам сага берип коет да. Төлөгөнү келгенде монтип кыйналасың. Балдардын жаштыгы кетет, балдардын өмүрү кетет, балдардын илим ала турган жолун тосот. Койчу кыйынчылык да. Ошол кредиттердин көпчүлүгү эмне? Же той өткөрүш үчүн алган, же атасы өлгөндө ошо бир жылкы союш үчүн алган, же бир нерсе. Же болбосо бир машина алыш үчүн, же болбосо чоңураак үй салыш үчүн ушул үчүн алган да. Анан акыры барып туруп анан кийин ушундай арам нерсеге токтолуп калып атат. 1-класстан бери төлөп аткан болсо, бизге суроо бере турган даражага чыгып калса, демек 10 жылдан бери төлөп атат деген сөз да.